Нурлан Маткасович, аз кеңири маалымат бердиңиз. Эми бул долбоор боюнча буга чейин дагы бир топ жолу талкуу болгонбуз, талкуу болгон. Эми талкуунун алкагында буну кайра кайталап отура бербей, бир-эки болуп аткан иштер тууралуу. Негизинен жалпысынан алганда 14 миллион 200 миң евро, анын 5 миллиону грант, 9 миллион 200 кредит. Ушул жерде тактап кете турган нерсе. Бул өзү жана сиз маалыматыңызда айткандай 18 жыл болуп атат. Жеңилдетилген канча жыл? Тура айттыңыз 18 жыл бул төлөм учуру кезеги десиз ба, льготный период 3 жыл. 3 жылдын канчасын биз уже жоготтук? Жогото элекпиз дагы. Эми жанагы ишке ашкандан кийин анан кийин башталат. Жок, мен ошону тактайын дегеним, бул жерде кол коюлган күндөн эсептелеби же уже колго тийгенден эсептелеби? Процесс освоение башталганда. Пока эч кандай действие боло элек, Бирок бизде мөөнөттөрүбүз бар да, ошо мөөнөттү биз жасап алсак, ошого жараша бизге да талап коюлат да. Жок, бул жерде мисалы 2023 жылдын 28 ноябрында кол коюлуп атат. Бул долбоордун концепциясы гана да, туурабы? Бирок сиздер мисалы толук кандуу келишим аткарылган күндөн баштап анан жеңилдетилген мөөнөт башталат. Же уже башталганбы? 2024 аягында мындай айтканда расмий түрдө ишке кирди. Биз 26-жылы уже ишке ашыргандан кийин төлөмдөрдү баштайбыз төлөпчү. Себеби сиз 2023 жылы 28 ноябрда кол коюлган деп айттыңыз, бирок келишим 24 жылдын 23 октябрынан башталып атат. Туурабы? Ошону да бир тасыктап койсоңуз, буйруса 26 жылдын 23 октябрында уже жеңилдетилген период бүтөт. Туура элеби? Туура. Экинчи маселе. Биз бул долбоор башында башталганда ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн дагы алабыз деген сунуштар болгон. Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Мындай сунуш болгон, бирок тилекке каршы биз коммерс предложение сураганда алардын баасы кымбат болуп калат да. Тилекке каршычы. Эмне деген биз айткан, биз бир партияны алганбыз. Бир партияны алып туруп орнотуп көргөнбүз, алар иштеп атат, адаптация болуп атат. Иштеп жаман эмес. Орточо иштеди, бирок жанагы массовый, анан керектүү көлөмдө бизге чыгарып берген алардын шарттары жок экен да. Анан биз тендер кылганда алардын баалары кымбат болуп, 20-21-22 жылы ушундай көрүнүш болгон да. Алар мындай массовый штучтун чыгара алат экен, массовый чоң көлөмдө андай нерсени чыгара албайт экен да. Биз канча штук алабыз? Биз жалпы азыр бүгүнкү күндө 500 миңди алдык, кошумча дагы да 300 миң алабыз. Бул менен 120 миң дагы кошумча Корея менен сүйлөшүп атат, дагы 150 миң алабыз да. Ошондо 1 миллион 470 миң даана алабыз. Азыр бизде бар абоненттерге. Азыр кошумча гиктин да үйлөр түшүп атат, жеке менчик үйлөр түшүп атат. Алар жылда прирост болгон жараша, мен ойлойм жетем 2026 жылдын этегине чейин 1 миллион 550ге барып калабыз да. Бул только абонент, бытовой абоненттер эле. Башка абоненттер, не бытовой абоненттер, алар өзүнүн эмесин приростун болот. Бир жылда эле бизде 7-8 миллион абоненттер, то есть потребительдердин саны көбөйүп атат. 7-8 миңден 20 миңге чейин кошулуп атат да. Мындай айтканда жылда прирост болуп атат. Ошон үчүн биз аны запас алып, керектүү көлөмдө алып койсок, ошо эсептеш орнотуп 27-28 жылы уже бизде чоң резерв болуп калат эле. Жакшы ой тилектериңиздер бар экен. Ошондо буйруса ушул алынган акча менен толук кандуу 2026 жылдын аягына чейин санариптештирүү толук 100% бүтөбү ошондо? Бүтөт. Бүткөн болсо, бүгүнкү күндө мисалы канча пайыз потеря бар? 11,67%, бул 35,04 киловольттордо. Биз бул ыкма менен да кошумча биз метеорологический жоготуулар деп коет, бир 2%га төмөндөтөбүз деген азыр мында божомол түрдө ушундай иш аракет жасап атабыз да. Кошумча дагы бир жылда эле мына 500 миң эсептегич орнотулат болсо, бир 635 миллион акча каражаттар экономияланат. Бул биринчиден ошо 2% болот, бул 2% бир 450 миллион сомду түзөт. Кошумча дагы бир 100дөн 200ге чейин адам инспекторлор, алар башка жакка отурулат, алардын да маянасы жокко чыгарып алып башка иш аткарган, ошон бир жалпы 635 миллион сом бир жылда эле биз экономия кылабыз деген ушундай иш аракетибиз. Буйруса 2026 жылы мындан дагы көбөйүп толук кандуу, Ооба. Анан ушул жерде мына кредит боюнча да сиздер эмени бир аз кыскартабыз деп баягында сөз бердиңиздер эле. Консультативдик кызматтар боюнчачы. Ошол боюнча дагы айтып кетсеңиз. Бул жерде такыр консультативдик кызматтар каралган эмес, алар жок. Бул жерде бир гана техническая помощь, только закупкалар болот.
жана жогоруда айтканда эсептегичтер, сип проводдор, анан жанагы аксессуарлар алынат. Бул жерде технический эмени, то есть консультативный жардамды алар өзү банк өзүнүн эсебинен кылат. Бул кредитке кошпойт, грант кошпойт. Алар башкача булактар табып, өзгөчө булактар. Ошол жерден каражатты берип, анан бизге мындай айтканда кредит катары отурбайт, грант катары да отурбайт. Ошондо азыркы күндө эми биздин акылдуу эсептегичтер Корея мамлекетинен алынып атыптыр да акыркылар, Жок, акыркы 500 миң биз Кытайдан алдык. Акыркы эсептегичтердичи. Гарантиясы барбы булардын? Гарантия бар, албетте. Канча жыл иштейт? Булар эми системный обеспечениясы бар, баардыгы карайт. Эмне дегенде бул дүйнө жүзүндө өзү негизи 15 жылдан 25 жылга чейин беребиз. Бирок обменный фонд болуш керек. Ал жерде 1-2% болуп калат. Иштебей калганы үчүн технический маселе болуп калсын. Бирок полный сопровождение кылып берет. Булар МДМ система, АСКО системаны толук бизге иштетип берет да. Биздин бар нерсеге адаптация кылып берет. Ошондо азыр бул биздин абоненттерге түзмө-түз бекер коюлат. Биздин абоненттерге, бытовой абоненттерге, керектүүчүлөргө бекер орнотулат. Бул аппарат өзү бекер берет, установкага акча төлөйбү? Установка кандай эми? Мисалы, биз орнотуп алмашып кете беребиз, анга биз албайбыз. Өзү алмаштырып атканда биз албайбыз ал каражаттарды. Биз өзү алмашыш мүмкүнбү? Жок. Биздин өз эсебибизден орнотулат. Ал такыр маселе жок. Ошону дагы бир мындай азыр коомчулук карап турат, көрүп турат, сиздерге үмүт артып турат бардыгычы. Анан эми жер-жердеги, райондогу, областагы жетекчилерге, монтёрлорубуздарга эми ушунчалык мамлекет элдерге күйүп алып берип аткандан кийин сиздердин кызматкерлериңиздер дагы жакшы бир сөзү менен, жакшы бир аракети менен коюп берип койсо, дагы жакшы болмок да. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Чоң рахмат.